Кыяматтын 23 белгиси адам өлтүрүүнүн көбөйүшү. Абу Муса аль-Ашари риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын самсааттарбасын айткан. Кыямат кайымдан алдын харж болот. Андан харж деген эмне деп сурашты. Ал өлтүрүү деп жооп берет. Адамдар сурашты. Биз жылына 70 миңдей адам өлтүрөбүз. Эмне алар бизден да көп өлтүрүшөбү? Алланын элчиси ага Алланын самсааттарбасын айтты. Силер ыймансыз мушриктер менен согушуп жатасыңар. Ал эми кыяматка жакын өлтүрүүлөр андай согуштар эмес. Силер бири-бириңерди өлтүрөсүңөр. Адамдар ошондо да биз акылдарыбыз соо абалында болобу деп сурашты. Ал убакыттагы көпчүлүк адамдар акылдан ажырап калган болот. Ал акыл кээ бирлеринде эле калат. Өтө көпчүлүгү өздөрүн туура деп эсептешет, бирок чындыгында алар акыйкаттан алыс болушат. Абу Хурайра, Аллахынан ыраазы болсун, риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын самсааттарбасын айткан. Менин жаным анын колунда болгон затка касам, ушундай бир убакыттар келет, ал убакыттар келмейин кыямат кайым болбойт. Ал убакыт келгенде өлтүргөнү эмне үчүн өлтүргөнүн билбей калат, ал эми өлгөнү эмне үчүн өлтүрүлгөнүн билбей калат. Андан бул кантип болот деп сурашты. Ал бул ушундай өлтүрүүлөр болот, өлтүргөнү да, өлгөнү да тозоку болушат. Абу Бурда бир жолу базарда туруп, таң калганынан бир кол менен экинчи колуна урганын айтат. Атасы сахаба болгон мединалык бир киши Абу Бурда эмнеге таң калып жатасың деп сурайт. Абу Бурда алардын дини бир, ыйман келтирген пайгамбары бир, чакырган акыйкат жолу бир, жана алардын согушчу душмандары бир, бирок ага карабастан бирин-бирин өлтүрүү уруксат деп эсептешет. Мен мына ушуларга таң калып жатамын деп жооп берет. Жанындагы айтат: бул нерсеге таң калба. Менин атам пайгамбарыбыздан ага Алланын самсааттарбасын укканын айткан. Мени ээрчигендер кечирилет. Кыямат күнү алар жоопко тартылбайт жана жазаланбайт. Чындыгында алардын жазасы өлтүрүүлөр, жер титирөөлөр жана азгырыктар болот деп айткан. Абу Муса аль-Ашаринин Аллахынан ыраазы болсун риваятында Алланын элчиси ага Алланын самсааттарбасын айткан. Мени ээрчигендер кечирилет. Алар акыретте жазаланбайт. Бирок жаза аларга бул дүйнөдө келет. Ал жазалар өлтүрүүлөр, тынчсыздануулар жана жер титирөөлөр.